Салам YouTube көрүүчүлөр, сиздерди бир аз сагындырып койгон Let's Go KG каналы. Биз мындан ары жаңы видеолорду бат-баттан чыгарып турганы даярбыз достор. Ал үчүн сиздерден бир аз гана колдоо керек. Ал кандай колдоо деп жазсаңыз, дал ошол видеого лайк басып, өз ой пикириңизди комментарийге жазыңыз. Жана албетте эле биздин каналга катталганды унутпаңыз достор. Болду, сиздин ушул кылган нерсеңиз бизге чоң колдоо, дем күч берет. Жана жаңы видеолор бат-баттан чыгып турат. Анда сиздерди көп күттүрбөй, алдыга Let's Go. Ай аспанда, жарык чачканда, бүгүн мына баш кошту эки жан. Эрес жүрөк күлүп турду, сүйүп турду чалган. Жүрөгүмдү күтүп, сезим ойса асыл эне. Бүгүнкү чыгарылышыбызда мына ушул 5 клиптин каталарын таптык. Алдыда аябай кызыктуу учурлар камтылган. Андыктан аягына чейин көрүңүз. Ал эми алгачкы клип Данияр Эрматов жана Гүлназ Чыныбек кызы жолуккум келет. Арбанып арзуларга багынып, ансайын көргүм келет сагынып. Клип Ош жергесинин Ноокаттагы Карагой деген жеринде жаздын жамгырлуу күндөрүндө тартылган. Клип тартууда аябай кызыктуу учурлар камтылган. Алардын бири Ал кызыктардын бири мына ушундай. Бул клипти тартуу кызыктуу гана болбостон түйшүктүү дагы болгон. 4-май Ноокат жергеси Эрдин Сыдыков Тосун айылынын үстүнөн клиптин эң романтикалуу жерин буюрса тарткан атабыз. 2 жаштын эле романтикасына бул жака 4 машина адам келдик. Ал эми катасына келе турган болсок, романтика демекчи дал ошол романтикалуу жеринде бир аз катачылыгы бар. Бул жерде жигит кызга вино куюп берип жаткан учурда кыз винону жерге төгүп салат. Жана стаканды жерге таштаганда мындай үн чыгат. Ооба, стакан сынган үн чыгат. Бирок жакындап карасак, стакан сынбай калган. Ооба, бул чоң деле ката эмес. Болгону бир звук гана ашыкча. Бирок стакан сынса да, сынбаса да, бул клип мага аябай жагат. Экинчи клип Айтурган Эрмековадан бүгүн мына деп аталат. Бул клип чоң команда менен тартылып, Эрни Сыдыков режиссерлук кылган. Албетте клип өтө мыкты. Бул бийлегендери дагы өзгөчө образ менен. Клемге жазылган пахта, лимонад, кийимдерине да сөз жок. Жана оператор байкебиз дагы өз образында. Өзгөчө ата-энелерибиз бул клипти көрүп өздөрүнүн жаш кездерин бир эстеп алышса керек. Ата-энелерибиз эле эмес, мен дагы бул клипти көрүп ошол мезгилге барып келгендей эле болдум. Бүгүн мына баш кошту эки жаш. Башында айтып өткөндөй, бул клип 80-90 жылдарды эске салат. А бирок клиптин башында Бактияр Токторов байкебиз менен сүйлөшүп жаткан учурда кондиционер жана заманбап саат, сенсерлүү телефондорду көрсөк болот. Макул, буну ката дебей эле коелу. Бирок дал ошол 80-жылдарды элестеткен жеринде дагы ката бар. Бул жерде 2 жаш кирип келаткан учурда бирөө телефон менен тартып жатканын көрсөк болот. Же ал кезде да камерасы бар телефондор бар беле? Менимче жок. Бул жерден эмнени байкадыңыздар? Ооба, заманбап эле кепкачан жигит. Жана бул жерден жок. Бул баланы карабай эле коюңуздар. Бунда баары жакшы. Кептин баары артында. Бирок клиптеги эң эле өкүнүчтүү жери Эмил Токтош байкебизге эле аябай жаман болду да. Айтурган! Талант алтымышка мерез жүрөк. Сен тарапты улам карап караныңды таба албай. Чу дегенде эле жигит бул жерде сүйгөнүн күтүп жаткан учурда жер кургак болчу. Анан кайдан жайдан кыз жанына келгенде бензин чачылып калыптыр. Ал эми кийинки катасы кыз башка менен жүрүп кеткен учурда жигит ачуусуна чыдабай
ичип сел саяк же болбосо бомуш болуп кетет. Ошол учурда таштап кеткен кыздын курбусу көрүп, үйүнө алып барып, сакал мурутун алып жаткан учурда байкасак, сакалы өскөн, жүдөп өзүн карабай койгон. Бирок чачы прическа бойдон Мен биринчи жолу көрүшүм, сакалы өскөн, бирок чачы прическа болмушту. Мес жүрөк күлүп турду, сүйүп турду, жалган. Бек Борбиев жана Малика Дена жүрөгүм бүгүн. Жүрөмүн сага телефон чала албай. Бул жерде жигиттин машинасы бузулуп, капоту түтөп жаткан учурда, капоту түтөп эле нары жактан бирөө от жагып түтөткөнү көрүнүп калган. Бул жерде болсо жигиттин буту артка тайды, бирок астыга жыгылды. Чыны ишенбесеңер, мына өздөрү да күлүп атышат. Ал эми бул жерде кызга суу чачкан бул машина да сууну чачып, алдыңкы дөңгөлөгү бул жакта турат. Ал эми кийинки кадрда дөңгөлөк кайра артка жылып калыптыр. Булардын суу кебетесин көрүп Бек Борбиев менен Малика Дена дагы күлүп атат. Керек болсо жигит өзү дагы күлүп атат. Гүлжигит Калыков эне жөнүндө баллада. Тамчыдай денедеги сүтүң менен. Өзүңүздөр билгендей, биз ар дайым катталуучуларыбыз менен тыгыз байланышта болуп, сиздер тапкан каталарга да кезек беребиз. Бул жолу Эрнис Абдимуталипов аттуу YouTube колдонуучубуз ушул клиптен ката тапкан. Бирок бизге бул Instagram почтаны калтырган. Ал Instagram баракча тилекке каршы жабык болгондугуна байланыштуу биз бул жагын көрсөтө албайбыз. Сиздер да ушул сыяктуу ката тапсаңыз комментарийге же болбосо түз эле мына ушул Instagram баракчага жазсаңыз болот. Ал эми катасына кезек берели. Каарманыбыз апасы менен базарга кетип жаткан учурда шапкеси көк түстө эле. Анан базарга барган соң алмашып калган. Макул эме, шапкасы алмашса да бала акыры энесинин кыялын орундатып, чет өлкөдө ырдап келип, баары бир дасторкондо чай ичип жатканда баары сонун дейин десем, айнектен оператор көрүнүп калган. Бул чыгарылышыбызды мына ушун менен жыйынтыктайбыз. Өз ой пикириңизди комментарийге же түз эле биздин Instagram баракчабызга жазыңыз. Instagram баракчабыздын ссылкасы описанияда бар. Айтмакчы достор, биздин каналда клип каталар эле эмес, жакында кызыктуу пранктар жана башка видеолор да чыгат. А сиз эмне кыласыз? Дал ушул видеолорду өткөрүп жибербөө үчүн каналыбызга жазыласыз, болду. Let's go Кейчи, дайым алдыга.